Assalamu alaikum dostlar. 18 iyun 2025 жыл. Зелен Одесска жашыл бутону. Бияқта белекабыз. Бияқта командабыз менен отабыз. Белека бул бак тууралуу маалымат берсеңиз. Канча эгилген? Assalamu alaikum. Бұл бақ біздің өзінің кадимки бийик өсүш тамырдагы крипсон деп коебуз го. Ошонун эме деген Star Crimson деген сорту. Star Crimson. Ооба. Аралыгы 6-га 5 эгилген. 6-га 5. 6-га 5. Бирок биз муну эки вариантта азыр испытание кылып көрүп атабыз. Муну эми американский куст системасына салып көргөнбүз 2 жыл мурун. Быйыл уже натыйжаларга жетиштик десек дагы болот. Толук эмес, бирок ошентсе дагы өзүбүздүн максатка 20% калдык десек болот да. Ушул турушу азыр. Машалла. Биз муну биринчиден өтө тик өсүүчү болгондуктан ортонун кронаны ачканбыз. Ачып туруп, ачкандан кийин могул жамбашка кеткен бутактарды болжолдуу 10га жакын бутак коюп туруп, ошолорду тарбиялаганбыз да. Анан мөмө бүчүрлөрдү денеге жакын кармоо, күндүн нурунан сактоо маселелери каралган жогоруда. Машалла. Муну тагын эле тизип койсоңор бирок калмана. Ооба, негизи ушундай болуш керек, ооба. Негизи ушундай болуш керек. Үстүндө жок. Могу жамбаштарда болуш керек. Үстүндөгүлөр эми бир аз күндүн нурун тосуш үчүн калтырылган эле. Бирок алар дагы мөмөгө жатып. Мөмө болуп калды. Эми азыр бул денеге жакын кармоонун мааниси мөмөлөрүбүз сапаты жакшы болот. Бул кайсы дарак, мөмө дарагы түрү болбосун, азыктарыбыз денеде жүргөн үчүн ошого канча жакын кармасак, ошончо сапаттуу мөмө ала алабыз. Жонстол канчалык жакын болсо, мөмө ошончолук сапаттуу болот экен да. Сапаттуу болот, ооба. Анан экинчиден сериктештирүү, нормировка деп коет. Ошону биз обрезканын өзүндө эле кылышыбыз керек болот. Азыр бул жерде бир аз көптүк кылат бул мөмө. Ошончо деле азыр эми сыноо иретинде коюп койгонбуз. Бутактарыбыздын өзүнүн кубаттуулугун текшерүү максатында бизге канчалык килограммды жеткирип бере алат или ийилет дегендейчи. Биринчиден сапаттуу калибр, экинчиден ушул бутактардын ийилбестен өзүн өзү кармап турушун биз камсыздашыбыз керек да бул жерде. Мына баягы Америкадан видеолор келчү эле. Алар тизилип турганчы. Ооба. Ошонун эле өзү болот экен да, Кудай кааласа. Ошол болот. Азыр эми бир аз бул жерде кемчиликтер бар, аны учур келгенде айтабыз. Бирок жалпы дээрлик ошол өзүбүздүн ой максатыбызга жеттик десек боло берет да. Бул эми жылына канча жолу буталат ушул алма? Бир көчөт, мисалы бир дарак жылына канча жолу буталат? Негизи жашын айтып өтүш керек. Бул 7 жашар көчөт өзү. 7 жашар болгон болсо, сөзсүз түрдө өсүү күчү жогору болгондуктан 2 жолу талап кылынат. Бул сөзсүз түрдө. Жылына 2 жолу. 2 жолу. Жашыл же кышкы жашыл биригип 2 жолу. Ооба, 2 жолу. Бул эми эң аз дегенде да. Эгерде бак ээсинин өзүнүн убакыты болсо, 3 жолу жасоо бул дагы пайда. Бул дагы пайда. Биз өсүм менен мөмөнүн массасынын балансын тапкы чейин кыйнала беребиз обрезкаданчы. Себеби дарактын өзүнүн күчү кетирген күчүнөн ашып кеткен болсо, анда биз обрезкага көп убакыт көрөтүп коебуз. Ошондуктан мөмөлөрүнүн балансы менен өсүмдүн балансын жакшы кармашыбыз керек. Азыр бул ушуну мисалга ала турган болсок, бутактардын өсүүсү орточо 50 сантиметрден өткөн, бул деген жакшы деген сөз. Ушунча мөмөсү болсо деле ушул мөмөлөрдү жеткирип бере алат деген маанинде. Машалла. Муналар 50 сантиметрден өскөн. Бул жакшы. Бул жакшы. Эгерде мөмө массасы мындан да көп болсо, дарак өзү айтат.
мисалы өспөй коет да. Өспөй. Өспөй коет. Ал жакшы эмес. Фотосинтез дагы жүрүш керек да, бизге жалбырак керек дегендей. Сонда азыр мынаны кайсыл жеринен кесилет? Мисалы кайтарып кескенде мына 1 жылдыктан кесилеби же 2 жылдыктын бүчүрүнөн кесилеби? Бул жерде эгерде биз 2 жылдыкка тийген болсок, сөзсүз түрдө бутакты көбүрөөк чыгарып берет. Ошондуктан бизге эгер бутакты көбүрөөк чыгарыштын муктаждыгы жок болгон болсо, биз жалаң 1 жылдыктардан гана 3төн 1-ин болжолдуу мындай кылсак деле болот э. Мен эми муну мисал катары көрсөтүп атам. Негизи мынчалык бул жердеги усактын орду эмес бул. Кереги жок. Ооба. Болжолдуу узундукту көрсөтүп атам. Бул башка жерлердеги? Ооба, ооба. Мисалы, биз мына скелеттик бутагыбыздын башталышы дейли, жаш бутак. Ушунун күндүн нурун тосуучуларын алабыз жогорудан. Бул түгүнөн алып атасызбы же буну жогорудагысын түбүнөн алабыз. түгүнөн? Түбүнөн алабыз. Жогорудагылар. Ооба. Бизге бул жерден бутактын кереги жок. Ошондуктан түбүнөн алабыз. Мына жерде мисалы сразу эле ичке бутакка бурганыбыз туура болот. Туура болот. Биз эми мына бутагыбыз жанында бутактарга жакын болгондуктан биз муну убактылуу мөмө бүчүргө коюп кесип, дүмүрчөк кылыпчы. Анан бул жагындагы келечекте бутак улоосу үчүн кыскараак кылып кесебиз. Себеби эгер муну ушул градусуна көңүл бурсаңар, тик боюнча мына жерден кесип койгон болсок, кайра эле түз кетет булчу. Ооба. Кайра эле түз кетет. Ошондуктан биз айла жок түбүнөн кескенге ыргасыз болдук. Эми бизде 2 кандидат бар. Ушул кандидаттын кайсынысы бизге пайдалуу эмеде градуста бараткан болсо, ошону тандап алабыз дагы, ошону мынага окшотуп чыгарып кетебиз. тарбиялап барабыз. Тарбиялап барабыз. Мынакей. Эми ушул тарбиялоодо багбанга жеңил болгон бир жагдай бар. Денелерге уже мөмөлөр толгондон соң бизге обрезкада көп керексиз шактарды бербей калат болчу. Керексиз шактарды бербей калат. Ошондуктан мисалы Американын видеолорун көрсөңөр, башкаларды көрсөңөр, баягы бутоочулар бир түптү өтө тез эле бутап коет да. Ооба. Биз ошол чыгып эле тырс. биз ошол абалга келтиришибиз керек. Мынакей. Ошонун бир мисалын көрсөтөйүн. Мен эми азыр көп тез иштебей атам. Ошентсе деле жумуш тез бүтөт. Азыр биз мына бутакты запас катары койгонбуз да. Мөмө бүчүрлөрү мурун болгон үчүн. Былтыр мөмөлөп, быйыл эс алган болчу уже. Демек, бул деген мени ордун алмаштырды деп атат. Биз муну алып салабыз эми. Алып салабыз. Тикти алып салабыз. Тигин алабыз дагы, могул учун дагы бир аз токтотуп коебуз. Андан кийин негизги центрге жакын болгон бутактарды бир аз узунураак кармасак боло берет. Себеби бул жакта күч көп. Күч көп. Ошону биз эске алып кетишибиз керек. Эгерде бул жерди кыскарта берген болсок, күчтүн көптүгүнөн өсүм бере берет бизгечи. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө муну узунураак кармоого аракет кылышыбыз керек. Демек, мына центрге жакындарды узунураак кармаш керек. Ооба. Себеби ал жерде биздин скелеттик бутагыбыздын диаметри дагы жоон, күчтүү. Ошондуктан. Бул бутаны ошондо эмне деп атайбыз белек? Филексский куст, американский куст. Эми билбейм. Кайердин практикасында колдонулган? Бирок Практиканы мен билбейм, бирок чынын айтсам. Кайерде колдонулганын. Мына тизилип, ылдыйга тизилип турат да вообще. Бул бирок бышканга бир келип сүрөткө чөйрө турган алма болот окшойт. Окей. Буюрса. Мына ушундай эле калтырылат. Мыналар дагы кала бериш керек. Мыналы дагы
бир аз узун калыш керек, себеби негизги азык жүргөн жерге жакын болгондуктан бул жерде күчтүү эме болот. Ошондуктан бир аз узартып биз мынау быйылкы чыккан бутакты мына бутак кылып аткан кызматка окшотуп мына жердечи чыгабыз. Же болбосо мынага окшош. Ооба. Болжолдуу 50-60 сантиметрлүү мөмө бутагы болуп иштеп берет бизге. Булар бизге кийин орун алмашууда өтө зарыл. Буларчы? Орун алмашууда өтө зарыл. Ошондуктан мен основной скелеттик бутагыбыздын жоондугуна карап туруп, мыналарды койгонмун. Байкасаңарчы. Жоон бутактардан койгонбуз. Эгерде биз мынага окшотуп койгон болгонубузда, мындай. Анда бизде өсүм өтө күчтүү болуп кетмек. Ошондуктан мен могу узун шактарды койгонмун. Ошентсе деле өсүмдү байкасаңар болот мына. Көрдүңөрбү? Ооба. Кетип калган. Ооба. Мындай бир ачык бир мисал да бул. Буну эми сиз бутап алсаңыз, мисалы бутабай калсаңыз, ким бутайт эми? Вообще бунун эсептери менен кетип аткан эме экен. Бул сиз жок болсоңуз келечеги өлөткөн да бул убактына? Эми билбейм, антип деле эшлеш кыйын, себеби азыр интернет эмесинде бардыгында информация акылы үйрөтүп атышат го. Ошолор негизи бактын ээсинин өзүндө базалык маалымат болуш керек бак боюнча. Бакка бел байлаган адам болгон болсо, өзүндө жок дегенде базалык маалымат болуш керек. Ошол бакты келип бир нерсе кылып берем деген адамга суроо бере алыш керек ошол. Эке. Көрдүңүзбү? Булардын уже бизге кереги жок. Ошентсе деле арасынан биз бышкан бутактарды калтырып кетебиз. Мынакей. Мынакей. Мөмө беричи. Мөмө беричи. Мына өспөйт. Өспөйт. Аны көрдүк да, ошону калтырдык. Андан кийин мына өспөйт. Мынаны алып коебуз. Мына жерде бизде боштук бар. Боштукту толтуруу максатында мөмөгө ушул бутак керексиз бутактан пайдаланабыз биз. Неге мен муну бир аз узун кестим? Эгерде адаттагыдай кыска кескен болсок бул дүмүрчөктү, бул жерде күч көп болгондуктан кайра эле бизге өсүм бере берет. Натыйжада биз мөмө бүчүрүүдөн дагы кечигебиз, экинчиден өзүгө жумуш болот. Ошондуктан биз узунураак кармасак, канча узун кармасак, азык нары бери кайтып атып, ушул жерде мөмө бүчүрлөрдү ойготот да. Бул денеси бышат. Окей. Муларды жалгызатабыз. Сүйлөшүш керек экен да көчөт менен. Ар бирине индивидуальный мамиле. Ар бирине өзүнчө мамиле. Кээде сортторго карап деле бута түрүн өзгөртсө болот да. Мынакей. Бул мөмө прутиги. Бул бизге өсүүчү болбойт. Ооба. Дайыма баш тарабынан бир штук мөмөлөйт дагы бул. Ылдый көздөй үйөт. Бизге ошондой бутактар өтө зарыл. Мына ошонун мына мисалы, былтыр бул бутак ушундай болгон. Ооба. Баш тарабынан мөмөлөдү. Масса чоңойгон сайын бул ийет дагы. Ооба. И мунадан дагы биз ошону күтөбүз. Мен ушул максатта коюлган да, мындай визуально эсе көрсөтсө мына ушундай болуп туруш керек бизде. Бул дагы мына бутагыбыздын күчүнүн эмеси болгонго чейин. Кандай десем, жогоруда дагы керектүү жерлерде мөмөлөр, алды тараптарында мөмөлөр көбөйгөндөн кийин балким бизде өсүү процесси жайлайт го. Мөмөлөрүбүздүн көлөмү азайып кетип атканын байкаган болсок, биз ушуларды алмаштырып баштайбыз. Быйыл мисалы мына менен мына экөөнү алып туруп түүнөн дүмүрчөк калтырып кескен болсок, бутак чыгара турган кылыпчы. Ал жерден чыккан бутак кайра ушундай жашка келип, мөмө бергичейин биз мына башкалардан сапаттуу алып турабыз. Алмаштырып сапаттуу мөмө алып турабыз.
бул ушул абалга келгенде буларды алмаштырабыз. Мисалы. Математика. Ошондо дайыма бизде жаңы бутак болгон болот дагы дайыма жакшы сапат менен алган болобуз да. Ушундай эми азыр бул жерде жакшы эле натыйжа болгон. Бул дагы сонун болгон мына. Охо. Мындай тизилип эле калып турам, тизилип элечи. Мынакей бул жерде дагы ушул өсүүчүлөрдү алабыз. Бирок дагы бир өтө маанилүү момент. Күндүн нурунун алышынан биз эметишибиз керек да. Сакташыбыз керек. Солнечный ожогтон. Ооба.